Мен Барктабасова Жазгүл Жаныбековна Нарын обласынын Ат Башы районуна караштуу Кара Суу айылында Карыбек Карпеков атындагы орто мектебинде баштагыч классынын мугалими болуп иштейм. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Кегиле анда балдар, сабагыбызды баштаардан мурда жагымдуу маанай тартуулап алалы. Туулган жерибиз байлык. Биздин жашообуз, келечегибиз жана балдарыбыздын бактысы табияттын ден соолугуна байланыштуу. Биз ар бирибиз чогуу аракет кылсак, табиятты сактап калууга мүмкүндүк түзө алабыз. Ат Башы өрөөнү көптөгөн чет өлкөлүк туристтер байырлаган аймак. Жаратылышы абдан кооз, Кошой коргон, музей, Чеч төбө, Ташрабат деген эс алуучу жерлерибиз бар. Көптөгөн адамдар ушул аймактарга эс алууга жана сыйынганы келишет. Эс алуу бүткөндөн кийин отурган жерлерин тазалап, таштандыларын урналарга салып кетүү керек. Айрым учурда көптөгөн адамдар эс алуу жайларын таза кармабай, таштандыга айландырган. Демек өзүбүз жашап жаткан жерди көздүн карегиндей сактап, ага көбүрөөк кам көрүп, жашоого үйрөнүшүбүз керек. Жооп берип коет. Алим. Таштандыларды таштабай айлана чөйрөнү таза кармашыбыз керек. Азаматсың, сезим. Машина менен жүргөнчө басып велосипед беришибиз керек. Өзүбүздүн ден соолубузга пайдалуу жана абаны да кылганбайбыз. Азаматсың. Баяман. Ачыгы дарактарды көбүрөөк отургузуп аларды өстүрүштер бар. Жашыл көмүр көп болсо аба таза болот. Кегиле балдар, өзүбүздүн туулуп өскөн жерибиздеги ыйык жерибизге саякатка барып, таанышып, маалымат алып, ал жердеги таштандыларды тазалап келели. Биз балдар, айлананы гана тазалабастан суунун көзүн тазалашыбыз керек, бак дарактарды кыйбашыбыз керек, келген куштарга уя салып, ушунун баары кийинки урпактарга табият болуп калат. Балдар, силер сыйкырга ишенесиңерби? Жок эже, мен ишене албайм. Ал жанакы жомокторда. Ой эже, кинолордо эле болот. Мына мультиктерден эле ушинтип жазып коюшкан. Демек, баарыбыз көзүбүздү жумалы. Баарыбыз көзүбүздү жумуп, эми колубузду чабабыз. Айланы түнү аламды, айтамын ысык саламды. Досторума кырктап, алдыга таштайм кадамды. Кетип өмүр кулагы, илим жашоо чырагы. Келгиле достор бирикип, билимге кадам таштайлы. Ай, эже, чын эле келдикпи? Мен буга ишенбей койгом да. Көрдүңөрбү балдар? Жаңы эле бизге кылып аткан Кошой коргон чебине да келип калдык. Жүргүлө эми ичине кирип маалыматтар менен таанышалы. Басыңыз кидели. Жүргүлө.
Кошой Коргон чеби Кыргызстандагы орто кылымга таандык археологиялык эстелик. Кошой Коргон чеби узундугу 245 метр, туурасы 215 метр. Кошой Коргон Кошой Баатырдын атынан аталган. Ал Манас эпосундагы белгилүү каармандардын бири. Элди коргогон баатыр. Чептин негизги милдети жергиликтүү элди баскынчылардан коргоо болгон. Ал Кыргызстандын эң байыркы жана чоң чептеринин бири болуп эсептелет. Чептин аянты 5 гектардан ашык жерди ээлейт. Дубалдары чийки кыштан жана топурактан тургузулган. Бийиктиги 4 жана 6 метр жетет. Айрым жерлеринде 7 метрге чейин жетет. Чептин сырткы тарабы коргоочу арыктар менен курчалган. Кошой Коргон азыркы кезде урандылар түрүндө сакталып турат. Бирок анын калдыктары эстелик катары илимпоздорду жана туристтерди кызыктырат. Тарихи жана архитектуралык эстелиги. Орто Азиядагы байыркы кермен сарайдын бири. Ал орто кылымдарда Улуу Жибек жолунун кербенчилердин эс алуу жана коопсуздук үчүн курулган. Чеп негизинен кесме таштардан курулган. 11-12 кылымдарга таандык. Бирок аны так кайсы мезгилде жана ким тарабынан курулгандыгы боюнча ар түрдүү пикирлер бар. Ички түзүлүшү 31 бөлмө бар. Алардын айрымдары суукта, туруктуулукту камсыздоо үчүн бир аз жер астында жайгашкан. Азыркы учурда Таш-Рыбат туристтердин көп келүүчү жайы болуп саналат. Мекендик жана эл аралык туристтер үчүн тарыхый жана архитектуралык мааниси бар. Бул жайда ар түрдүү экскурсиялар өткөрүлөт. Таш-Рыбат ошондой эле кыргыздын маданий мурасы катары корголуп, элге тарыхый маанисин көрсөтүү үчүн пайдаланууда. Жергиликтүү туристтер бүткүл дүйнөдөн келип муну келип археологдор көрүшөт, адамдар келип, геологдор келип көрүп, муладан түшүп турганда антибиотиктерди жакка апатмын изилдегенде не менен бекиткен ушу канча кылым 15 кылым болсо дагы булар жарака кетпей, мынтип кулап түшүп калбай турганы ушунга чейин калып чыкты. Эмне менен бекиткендери дагы белгисиз. Булар аябай ошо кезде аябай таштарды интеле бекиткен. Ушуну аябай көздөп турган ушул жерде не менен бекиткендери Балдар, бул да биздин бир ыйык жер, Таш-Рыбат кермен сарайына келдик. Бул жерге дагы көптөгөн адамдар келип эс алып, биякты көрүп сыйынып кетишет дагы. Бирок айрымдары бул жерге таштандыларды таштап кетишти. Келгиле балдар, биз көрүп жерибизди таанышып кетүү менен эмес, кайра биякта таштандыларды тазалай кетели дейм балдар.
Азаматсына чырым да бияктан да карайлы. Эми каяка кеттик? Чеш төбө ыйык касиеттүү төбө болуп саналат. Манас эпосунда чоң казатка кытайлык баатыр Коңурбайдын желдети Алманбек Таарынычы айына Манаска келип, чоролорго кошулат. Кыргыз-Кытай жериндеги чоң салгылаштан жарадар болуп, минген аты сарала менен эптеп, Чеш төбөгө жеткенде каза болгон. Сөөгү Чеш төбөгө коюлат, кайсы жерде экени табышмак болуп калган. Чеш төбө тегереги өзөн суулар менен курчалган. Ыйык касиеттүү төбө болуп келет. Ыйык мазар болуп, ар түрдүү эл келип сыйынып турат. Мазардын тегерегиндеги айылдардын аксакалдары бул жерге чогулуп, маанилүү маселелерди чечип келишкен. Ошондуктан Чеш төбө аталышы чечимдер дөбөсү деген маанини туюндурган. Бүгүнкү күндө Чеш төбө мазары үчүн ыйык жай катары сакталып, адамдар бул жерге келип, тилек тилеп, руханий тазалануу максатында заярат кылышат. Сабактын жыйынтыгында окуучулар табияттын маанисин, анын корголушун, маанилүүлүгүн жана экологиялык адаттарды өз жашоосунда колдонуу маанилүү экенин толук түшүнөт. Алардын экологиялык жоопкерчилигин жогорулатуу, туулган жерин сактоо боюнча аракеттерди кеңейтүү, жаратылышты сүйүүгө, үндөөгө үйрөнүшөт.